Kaynenenин göz jaşı. 2 bölüm. Zeynep ошол түнү уктаган жок. Ооруканадагы ак тубалдарга карап жатып, өмүрүн көз алдынан өткөрдү. Жаш кези, келин болуп келген күнү, балалуу болгону. Алгач балалуу болгондо баласын колуна алып, кубанычы койнуна батпай, мен сени эч кимге бербейм деп эркелеткен сөзү эсине түштү. Мен сени эч кимге бербептирмин, бирок жоготуптурмун деп оор үшкүрүнүп алды. Эртеси таңга жуук Зейнеп дарыгерди чакырды. Уулумду киргизгилечи. Нурбек кирди. Телефону колунда. Ал эмнегедир шашып тургандай апасына карап: "Апа, эмне болду?" Зейнеп Нурбектин көзүнө карап: "Балам, Айгүлдү чакыр." Нурбек таң калып: "Эмнеге?" "Айта турчу сөзүм бар, балам." Нурбек унчукпай сыртка чыгып кетти. Ал Айгүлгө чалган жок. Кийин чалам деп койду. Зейнеп Айгүлдү күттү. Кеч кирди. Айгүл келген жок. Ошондо Зейнеп дарыгерди чакырып, кагаз менен калем сурады. Калтыраган колдору менен Зейнеп Айгүлгө кат жаза баштады. "Айгүл, кызым, эгер бул кат сага тийсе, демек мен жокмун. Сени түшүнбөй калдым. Үнүңдү укпай калдым. Көзүңдөгү коркунучту көрбөй калдым. Эне катары мени кечир. Балдарымдын энеси болуп калганыңа рахмат. Сен Нурбекке таарынба. Ал али бала. Эгер кайтып келсең, менин батам сени менен." Катты жазып бүткөн соң, көздөрү жумулуп, ошол түнү Зейнеп акка моюн сунду. Нурбек таңга жуук келди. Апасынын колдору муздап калган. Нурбек апасына карап: "Апа, апа!" Жооп жок. Ошол учурда биринчи жолу катуу үнүн чыгарып Нурбек: "Мен баарын кеч билдим" деп ыйлады. Айгүлгө кабар кеч жетти. Ал балдарын жетелеп ооруканага чуркады. Бирок кеч эле. Зейнептин жүзү тынч болчу. Көздөрү жумук. Айгүл Зейнептин колдорунан кармап: "Апа, мен келдим. Бирок кечиктим" деп көзүнүн жашын көлдөтүп ыйлап олтуруп калды. Ошентип Зейнепти жерге берүү күнү дагы келип, айыл эли чогулду. Айгүл да келди. Айгүл башын жерге салып унчукпай турду. Нурбек элдин ортосуна чыгып: "Мен апамдын эң чоң күнөөсүмүн" деди. Нурбек ошол күнү биринчи жолу Айгүлдүн жанына басып келип: "Мени кечир" деди. Айгүл унчуккан жок. Зейнеп апанын топурагы кургай элек эле. Бирок анын үйү ансыз да бошоп калган. Очоктун жаны муздак, дубалдар үнсүз. Эшик ачылган сайын эч ким тозуп чыкпайт. Айгүл балдарын жетелеп келип босоого туруп калды. Бул үйдөн качандыр бир кезде Айгүл көз жаш менен чыгып кеткен. Эми кайра жүрөгү ооруп кирип барат. Айгүл бөлмөлөрдү жай басып карады. Зейнеп апанын жоолугу илинип турат. Төшөгүнүн четинде кичинекей Куран. Айгүл Куранды колуна алып, биринчи жолу үнүн катуу чыгарып: "Апа, менин келишимди күтпөй кетпиңиз" деп ыйлап алды. Ошол учурда балдары чочуп кетти. "Апа, ыйлабачы." Айгүл балдарын кучактап: "Мен силер үчүн, апаңар үчүн ыйлап жатам" деди. Нурбек мурдагыдай эмес эле. Үнү басаңдаган, көзү жер карайт. Ал апасынын ордун эми гана сезди. Эч ким аны таң эрте ойготпойт. Эч ким ага тамак ичип алдыңбы деп сурабайт.
эч ким келин үчүн урушпайт. Бир күнү Нурбек Айгүлгө карады. Бул үй сенсиз жетим болуптур. Айгүл унчуккан жок. Неберелер болсо чоңоюп калган. Зейнеп апа көрбөй кеткен кыз дубалда илинип турган сүрөттү карап: "Апа, бул ким?" "Бул силердин чоң апаңар." "Ал эмнеге жок?" Айгүл ушул жерде үнсүз калды. Кээде эң туура жооп бул унчукпоо. Айгүл ошол үйдө кайрадан аш кайнатты. Балдары күлүп ойной баштады. Бир күнү кечинде Нурбек Айгүлдү карап акырын: "Энем сени күттү. Сен келдиң." Айгүл көзүнүн жашын сүртүп: "Мен келдим. Бирок апам жок." Нурбек башын жерге салып: "Мен баарын кеч түшүндүм" деди. Ошол түнү Айгүл сыртка чыгып, асманга карап: "Апа, мен келдим" деди. Ошол түн Айгүл үчүн биринчи жолку тынч уктоо түн болду. Таң эрте Айгүл эрте ойгонду. Үйдө тынч, балдары уктап жатат. Нурбек болсо короодо үнсүз олтурат. Айгүл ашканага кирди. Очоктун жанында олтуруп, Зейнеп апа олтургандай сезилди. Ошол замат Зейнеп апанын үнү Айгүлдүн кулагына угулгандай болду. "Кызым, кеч болсо да келгениңе ыраазымын. Үй аял менен үй болот." Айгүл селт этип чочуп, колундагы кашык ыргып кетти. Айгүл Зейнеп апанын буюмдарын иретке келтирип отуруп, эски дептерди таап алды. Ал дептердин ичинде мындай жазылган: "Кудай-ай, келинимди сакта. Неберелерим жетим болбосун. Балама акыл бер." Бул катты окуганда Айгүл көзүнүн жашын тыя алган жок. Анткени ал каттар айтылбай кеткен баталар эле. Кечинде Нурбек Айгүлдүн жанына олтуруп: "Мен апамды тирүү кезинде укпаптырмын" деди. Айгүл башын жерге салып: "Кээде адам кеч түшүнөт." Нурбек Айгүлгө карап: "Сени кетиргеним менин эң чоң күнөөм." Айгүл унчуккан жок. Кээ бир кечирим сөзсүз жоопту талап кылбайт. Айгүлдүн улуу баласы жанына басып келип: "Апа, чоң апа бизди көрүп турабы?" "Ооба, ал дайыма жаныбызда." "Анда эмнеге ал ыйлаган?" Айгүлдүн үнү калтырады. "Ал биз үчүн ыйлаган, балам." Айгүл ошентип үйдү иреттеди. Апасынын сүрөтүн төргө илип койду. Ал күнү шам жагылып, балдары менен дуа кылды. "Бул үйдө эми ый эмес, сабыр жашайт" деди. Күндөп түндөп өткөн азап артта калгандай. Айгүл балдарын кучактап: "Биз тирүүбүз. Демек үмүт бар" деди. Тышта шамал акырын сокту. Бул жолу ал муздак эмес, жылуу шамал эле. Күздүн караңгы кечи эле. Жамгыр майда себелеп короону унчукпай жууп жатты. Айгүл терезенин жанында узакка турду. Кайра бир суроо жанын тынч койбойт. Зейнеп апа эмне үчүн акыркы күндөрү мынчалык ыйлаган? Ошол маалда Зейнеп апанын эски таанышы Салтанат эже кирип келди. Колунда бир түйүн кагаз. Айгүлгө сунуп: "Муну сага бер" деп апаң аманат кылган. Айгүлдүн колдору калтырап кагазды алды. Катта мындай деп жазылыптыр: "Кызым, 'Ай, 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 'Ay, 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 '
Мен сени коргой албай калдым. Уулумдун катасын билип туруп унчукпадым. Ал сага катуу сөз айтканда менин үнүм жетпей калды. Мен ошон үчүн ыйладым. Сен кетип бараткан күнү менин жүрөгүм сени менен кошо кеткен. Айгүл катты көкүрөгүнө касып үнсүз ыйлады. Нурбек башын жерге салып, апам баарын билчү. Мен сенин капа кылганымды. Бирок апам эмнеге ошондо токтоткон жок мени? Айгүл жай гана. Ал ооруп жүргөн. Үнү да, күчү да жок болчу. Айгүл ошол замат баарын түшүндү. Зейнеп апанын көз жашы алсыздыктын эмес, күнөөнүн көз жашы экенин. Ал келинин коргой албай калган үчүн ыйлаган. Неберелеринин жетим калышынан корккон. Уулунун катасын токтото албаганынан күйгөн. Ошон үчүн көз жашы токтобогон. Айгүл акырын Нурбекти карап: "Мен апаңды кечирдим. Ал колунан келгенин кылган." Нурбек Айгүлдү карап ыйлап жиберди. Меничи? Мени кечирдиңби? Айгүл узакка унчукпай турду. Кечирим убакыт менен келет. Ошол түнү Айгүл түш көрдү. Зейнеп апа ак жоолук салынып, жылмайып карап турат. "Кызым, эми көз жашым жок." Ошол күнү Айгүл ойгонгондо жүрөгү жеңилдеп калгандай болду. Ошентип кыш акырын кирип келди. Үй ичи тынч, бирок мурдагыдай муздак эмес эле. Айгүл таң эрте туруп балдарын ойготуп жатып, дубалда илинип турган эски сүрөткө көзү түштү. Ал Зейнеп апа. Колунда улуу небереси менен. Бирок көздөрүндө ошол эле терең муң. Айгүл сүрөттү акырын алып маңдайынан өптү. "Апа, сиз кечирим сурап кеттиңиз. Эми мен кечирип жашайм. Кайнененин көз жашы эми каргыш эмес, сабак болуп калган. Нурбек мурдагыдай эмес, үнүн көтөрбөйт, балдарына убакыт бөлөт. Айгүлгө кечир деп эле тим болбой, аракет менен далилдейт." Бир күнү Нурбек Айгүлгө мындай деди: "Апамдын көз жашы бекер төгүлгөн эмес экен. Ошол көз жаш мени ойготту." Кечинде кызы Айгүлгө келип: "Апа, чоң апам азыр ыйлайбы?" Айгүл кызын кучактап: "Жок кызым, чоң апаң эми ыйлабайт. Ал бизди карап жылмайып турат." Ошол сөз баланын да, апанын да жүрөгүн тынчтандырды. Айгүл кайненесинин мүрзөсүнө гүл алып барды. Кар үстүндө тизелеп олтуруп акырын сүйлөдү: "Апа, сиз ыйлаган күндөрдү унутпайм. Бирок эми мен да, уулуңуз да башкача жашайбыз. Сиздин көз жашыңыз бизди бөлгөн жок, апа. Сиздин көз жашыңыз бизди бириктирди." Ошол маалда шамал Айгүлдүн башындагы жоолукту акырын терметти. Айгүл жүрөгүндө бир жылуулукту сезди. Айгүл эми билет, кайнененин көз жашы каргыш эмес. Ал айтылбай калган сүйүү. Жана ал көз жаш убагында түшүнсө, ар бир үй бүлөнү сактап калган көз жаш.